Күндүн негизги дээлген жаңылыктары күндөмий маалыматтык программасында студияда Нуржигит Нарбаев, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров 29 сентябрда Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Эки өлкөнүн лидерлери кыргыз-түрк кызматташтыгынын кеңири чөйрөсүн талкуулап, саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тарамактардагы байланыштарды бекемдөөгө көңүл бурушту. Садыр Жапаров 4-дүнүлүк көчмөндөр оюнунун жогорку деңгээлде уюштурулганын белгилеп, алар адамзат цивилизациясынын мурасы катары дүйнөдө этноспорт жана этномаданий кыймылды өнүктүрүүгө багытталганын белгиледи. Президенттер ошондой эле эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты чыңдоо, эки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, стабилдүүлүккө жана гүлдөп өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү максатына дүйнөлүк айренада диалогко, кызматташууга умтула тургандыгын ырасташты. Садыр Жапаров Туркияга барды жана 4-дүнүлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Салтанаттуу иш-чара түрк дүйнөсү менен көчмөндөрдүн маданиятына арналган театрлаштырылган шоунун коштоосунда болду. Аземдин алкагында түрк дүйнөсүнүн чыгармачыл жана бий топтору чыгышты. Анын ичинде Кыргызстандан 30га жакын маданий ишмерлери, камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли, солисттер жана режиссердук топ өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мындан тышкары оюндарга катышуу үчүн өлкөлөрдүн парады да өттү. 4-дүнүлүк көчмөндөр оюндары 29 сентябрдан 2 октябрга чейин биримдикти жана салтты сактайбыз, келечекке карайбыз деген ураандын алдында өтөт. Оюндарга 102 өлкөдөн 3000ден ашык спортчу катышат. Мелдештерге Кыргызстандын атынан 148 спортчу катышат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет. Бул тууралуу Кыргызстан Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаевдин Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Фуркат Сидиков менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууда кыргыз-өзбек стратегиялык өнөктөштүктүн тереңдетүү боюнча өзара милдеттенмелер айтылды. Акыркы жылдары эки өлкөнүн ортосундагы өзара ишеним жана ынак коңшулаштык принциптерине негизделген мамилелерди чыңдоодо багытында тарыхый кадамдар жасалганы белгиленди. Элчи менен министрдин орун басары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарын даярдоо боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашты. Ошондой эле визиттин алдында биргелешкен пландарды жана долбоорлорду ишке ашырууга көңүл бурушту. Мындан тышкары парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо жана жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун Ташкентке сапарын уюштуруу боюнча пикир алышты. Президенттин Ысык-Көл облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кармалды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Сулайманов суракка да чакыртылган эмес. Бүгүн интернет сайттары жеке булактарына таянып, Алтынбек Сулайманов УКМК тарабынан суракка чакырылып, кармалганын жазышкан. Ысык-Көл облусунун мурдагы башчысы Алтынбек Сулайманов 27 сентябрда өз каалоосу менен кызматын тапшырганын билдирген. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчилиги өлкөдө инвестицияларды тартуу жана аларды коргоо боюнча жаңы инструменттерди иштеп чыгууда. Бул тууралуу аталган агенттиктин директору Умбриел Темиралиев билдирди. Анын айтымында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү үчүн экспортты алдыга жылдыруу керек. Ал үчүн мамлекет тарабынан жеке ишкерлерди колдоо жана аларга шарт түзүп берүү максатына жаңы долбоорлор пландалууда. Кененирээк кийинки материалда. Дүйнө жүзүндө орун алып жаткан акыркы кырдаалдар жалпы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына да чоң таасирин тийгизүүдө. Маселен, товар экспорттоочулар инфляциянын кесепетинен мамлекеттердин ортосундагы өз ара соода жүгүртүүлөр татаалдашып бара жатканын айтышкан. Мындан улам инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчилиги өлкөгө инвестицияларды тартуу жана аларды коргоо боюнча жаңы инструменттерди иштеп чыгууда. Өзүмөр уккандай продовольственная безопасность деген болду. Бизде коңшу өлкөлөр кээ бирде товарларыбызды өткөрбөй коюп атат, кээ бирлерде өздөрүнүн товарларын сатпай коюп атат, өзүбүздүн улуттук коопсуздугубузга маани болуп калат деп. Эми бир эле жол бар экен, бияктан туруктуу өнүгө турсак, бул экспортты көтөрүү. Экспорттун жанында албетте бул эки кол бирге кетет, инвестициялар келиши керек. Жеке сектор менен иштешибиз керек. Экинчиден, мамлекеттик органдар менен иштешибиз керек. Мисалы, бизге бир ири инвестор келип, жер керек же электричествого жанагы подключение керек же болбосо суу керек десе, биз аны барып туруп чөнтөгүбүздөн сууну да, жерди да бере албайбыз. Аны биз деген тийиштүү мамлекеттик органдар менен аябай тыгыз жана мындай жакын байланышта иштешибиз керек. Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүгү жогору болгондуктан өнүккөн өлкөлөр менен ири долбоорлорду ишке ашыруу максатында өлкөнүн бизнес коомчулугу менен тыгыз иш алып баруу жолго коюлган. Жыйынтыгында жыл башынан бери бир канча инвестициялык долбоорлор ишке ашырылган. 35тен ашык эл аралык жана ички иш-чараларды өткөрдүк. Анын 25и бул инвестиция тартуу багытында болду. Кара Балта
килем фабрикасынын негизинде биз толук бир кластер, текстиль кластер багытталган инвесторларды алып келдик. Анда 25 миллиондук инвестиция каралып жатат. 800төн 1000 кишиге чейин жаңы жумушчу орну түзүлөт. Теректаш цемент заводу боюнча дагы иш алып барылып жатат. Теректаш боюнча дагы инвестициянын суммасы дагы ири болот, 150 миллион доллардан ашык. Анда дагы бир 85тен 100 кишиге чейин жаңы жумуш орундары дагы ачылат. Кыргызстанда инвестиция өзгөчө курулуш, тоо-кен жана жеңил өнөр жай багытында жанданган. Соңку жылдардан баштап эле туризм жаатында да өсүүлөр байкалып жатканы айтылат. Суу самырыбыз бар, бизде ысык көлүбүз бар. Ошого туруктуу туризмди площадкаларын издеп атабыз. Эми туруктуу туризм неден башталат? Албетте бул аэропорт жана визадан башталат. Ошо виза менен аэропорттун үстүндө иштеп атабыз. Эмне дегенде бир мисалы силер Дохадан же Риядтан бияка учуп келем десеңер, арабтар үй бүлөлөрү менен келет, алар бияка Бишкекке учуп келип, анан автобус менен эптеп көлгө барып, анан аяктан чыккыча аябай чарчап калышат экен. Ошондуктан түзмө-түз Тамчыга учуп келеби, түзмө-түз Караколго учуп келеби, ошону карап атабыз. Өзгөчө Кыргызстанда жапай өскөн жашылча жемиштер химикатсыз болгондуктан ага болгон суроо талап жогору. Бирок аларды кургатып дүйнөлүк рынокко чыгаруу үчүн өлкөдө жабдыктар жетишпейт. Анткени аларды үй шартында кургатуу эл аралык стандарттарга туура келбейт дейт Умбрел Темиралиев. Жашылча жемиштерибиз баарыбыз билгендей, мисалы азыр жана жапай өскөндөрдү айтып атам да. Бул алма болушу мүмкүн, бул кайналы болушу мүмкүн, бул өрүк болушу мүмкүн, жаңгактар болушу мүмкүн. Бул жапай өскөн үчүн аякта химия колдонбойт. Бирок бизге эмне жетпей атат? Бизге жанагы эң туура оборудование жетпей атат да. Мисалы аны жууганга жана кургатканга. Ошондуктан биздин эң биринчи жардамыбыз бул ошо жана бутуна туруп келаткан компаниялар болобу же бул ири ишканалар болобу, ошолорго эң биринчиден багыт берип, ошо жана керектүү оборудованиясын сатып берип, же сатып алганга инвестор таап берип, анан ошо менен чектенип калбай, аларды жетелеп алып, керектүү рыноктарга чыгаруу. Акыркы 6 ай ичинде Кыргызстанга 628 миллиондон ашуун тикелей инвестиция келген. Бул көрсөткүч мурункуга салыштырмалуу 95,5%га жогорулаган. Ал эми региондор боюнча эң көп инвестиция Бишкек жана Ысык көл облусуна келген. Кыргызстан менен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында Канада, Кытай, Туркия алдыда. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бишкек жана Ош шаарлары боюнча мамлекеттик жана муниципалдык мектеп директорлорунун бош кызмат орундарына конкурстун 2-чи айланпасы жарыяланды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Сынакка катышуу үчүн талапкер документтер 29-сентябрдан 9-октябрь саат 18:00 чейин жеке электрондук поштасы аркылуу тиешелүү облустун электрондук дарегине жөнөтүшү керек. Документтерди өз убагында тапшырбоосу же документтердин толук берилбөсү талапкерди сынакка четтетүүгө негиз боло эсептелет. Компьютер тестирлөөнүн графиги жана орду кийинчерээк жарыяланат. Талапкер бир гана бош орунга арыз бере алат. Бишкекте 16, Ошто 7 гана бош орун бар. 2023 жылы аз камсыз болгон 10 000 үй бүлөгө бизнес ачуу үчүн 100 000 сом берүү пландалууда. Бул туурасында Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, социалдык келишим долбоору үстүбүздөгү жылдын башында иштелип чыгып, бюджеттен 300 миллион сом каралган. Бүгүнкү күндө долбоордун алкагында 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Каражат мурда үй бүлөгө көмөк, жөлөк пулун алып жүргөн жарандарга чегерилет. Максаты алардын чакан бизнес ачышына көмөктөшүп, жакырчылыкты жоюу. Министрдин орун басары Нурдулет Базарбаев долбоордун катышуучулары ийгилик жарата баштаганын белгилеген. Кыргызстандын футболчу Бекназ Алмазбеков дүйнөнүн эң таланттуу жаш 60 оюнчунун катарына кирди. Бул тууралуу Кыргызстан футбол союзу билдирди. 2005 жылы туулган футболчулардын рейтингин британиялык The Guardian жарыялады. 17 жаштагы Алмазбеков учурда Туркиядагы белгилүү спорт клубтарынын бири Галатасарайда ойнойт. Ал Кыргызстандын курама командасынын намысын биринчи рет 2022 жылдын 11-июнунда дүйнө кубогу үчүн өткөрүлгөн матчтын алкагында Мьянманын командасы менен ойногондо талашкан. Кыргыз футбол союзу 2020 жылы март айында Бекназ Борбор Азиядагы мыкты 7 футболчунун бири болгондугун айтты. Аны Азия футбол конфедерациясы аныктаган. Алмазбеков айыптообун башкалардын жүрөгүн суусун алып тебет. Стамбулдагы Галатасарайдын негизги курамында жакындап келе калды. Анын ар бир кадамына мекендегилер байкоо салып турат. Бекназ Алмазбековдун кандай ойногондугун көргүлө деп жазган The Guardian.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмий маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассник ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Назарыңыздарда күндөмий маалыматтык программасы болду. Студияда мен Нуржигит Нарбаев. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.